Санжыра бул кыргыздын ынтымак биримдигин чыңап бекемдеп келген касиет болуп болгон. Мына 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында кыргыз дайым ата бирөө менен таанышканда, сыртта жүргөндө, кербен менен бөлөк элдерге чыкканда мен кыргызмын, кыргыздын ичинде солто деген эл болом. Мен кыргызмын, кыргыздын ичинде сарбагыш же кушчу же саруу деп ушинтип өзүн тааныштырган. Бул эмнени көрсөтөт? Кыргыз деген уруу жок. Болгон эмес. Демек, ошол өзүн тааныштырганда мен кыргызмын деген айтканы бул 40 уруунун ажыратылгыс биримдиги уруулардан өйдө турат. Ошон үчүн мен аны биринчи айтамын. Улутум кыргыз, кыргыз ичинде баланча уруу деген эл болом деп өзүн тааныштырган. Бул Санжыраны бүгүнкү абалга элге муну коркунучтуу бир шайтан өңдүү мокочо кылып жеткизгени бул башы КПСС андан мурда ак падышалык Россия доорунда башталган. Кайсы максат менен? Кыргыздын Санжырасын уруучулук түзүлүшүн талкаламайынча кыргызды эч ким жеңе алган эмес. Кыргыздын жерине эч ким ээ кыла алмак эмес. Мына ошон үчүн эң биринчи чабуул уруучулукка каршы жүргүзүлгөн. Мына КПСС доорунда ким уруусун айтып койсо партиядан чыгарган. Жакшы билесиздер да. Кызматтан айдалган, ошентип отуруп мына 70-80 жылдын ичинде кыргыз таптакыр өзүнүн тегин билбеген, өзүнүн тарыхын тааныбаган элге айланбадыбы? Чын-чынында келгенде мына Санжыра бул накта кыргыздын тарыхы. Уруулардын тарыхы аркылуу ооз-эки жана жазма түрүндө кыргыз улутунун тарыхын камтыган маалымат. Мен далил катары айтып берейин. Муногу Абрамзон деген окумуштуу болгон. Бул киши Ленинград шаарында жашаган, илимпоз болгон. 1952 жылдан баштап 1955 жылга чейин этнография экспедициянын курамында бүттүгөл кыргыз элин кыдырган. Бул кишинин максаты кыргыз элинин түбү, теги калыптанышы болгон. Мына ошол биринчи китеп 1990 жылы чыккан. Кийин толуктап туруп мындай көлөмдүү эмгек чыккан. Албетте бул илимпоз кыргыз эмес, кыргыздын бир уруусуна да тарткан эмес. Илимий көз карашта 3 жыл элди кыдырып, анан кийин мына китептерди жазган. Бирок ошол убакытта саясатка байланыштуу. Ошол илимпоз тапкан маалыматтын 30% китепке кирбей калган. Мен далилдеп берейин. Бүгүн архивде жыл сайын экспедиция бүткөндө отчет берген экен. Отчет жазган экен. Анан ошол отчет жазганда жалпы маалыматты бириктирип, корутундуусун чыгарып, түшүндүрмөлөрүн кошкон экен. Мен отчетун окуп алып архивден таң калдым. Мисалы минтип жазып атат, ал тиги китепке да, бул китепке да кирбей калды. Ал айтып атат, мисалы мен баланча жерде, баланча карыя, жашы мынча, сабаттуу, сабатсыз экенин баарын көрсөтүп, анан айтып атат, мен ал кишиден жазып алдым дейт. Эмне маалымат жазып алдым? Биздин бабаларыбыз Мисирде жашаган, сүйөгү Мисирде калган. Таң калыштуу, Биздин бабаларыбыз дагы бөлөк маалымат айткан карыя айтып атат. Биздин бабаларыбыз Сырдария, Илидариянын боюнда жашаган. Сүйөгү ошол жакта калган деп. Албетте Совет доорунда мындай маалыматты чыгаруу мүмкүн эмес эле. Жер талашты жаратат деп туурабы? Туура. Ал эми ал айтып атат, кеңирээк маалыматты менин тала тептеримдин 87 номеринен окуп алсаңар болот деп. 102 тала тептер жазылган экен 3 жылдын ичинде. Анан мен архивге барып тала тептерлерин издедим. Бири жок. Көрсө, көз өткөндөн кийин байбичеси, кемпири бирге коюптур ал тептерлерди. Бөлүп саткан экен. Бүгүн ошо тептерлерден дайын жок.
Эми бирөөлөрдүн колунда жүрсө керек. мүмкүн изилдегендер же болбосо окумуштуулардын колунда калгандыр, аны саткан экен өз убагында. Эми карабайсыздарбы, тарых канча санжырада камтылган тарых, илимий тарых менен дал келет. Биздин бабаларыбыз биздин доордон 1800 жыл мурда Мисирди багынткан. Бир кылым билик жүргүзгөн ошо жерде. Ошо жанагы карыя киши айтып атат, биздин бабаларыбыздын сүйөгү Мисирде калган деп атат. Же болбосо орто кылымдан мурун кийин биздин бабаларыбыз Сырдарыянын боюнда мекендеген. Иле дарыянын боюнда мекендеген. Мына Ормон хандын архивинде маалымат бар. Ал ак падышага кат жасап, Иле дарыянын боюнда жер кыргыздын жери эле. Бизге уруксат бериңиз деп өзү 3 жылда жайлоого барып, ошода жайлап көчүп келет. Ал ошол тиги санжыра чогулткан, санжыраны айткан адамдардын эсинде калган экен да. Мына бирок саясий көз караштын залакасынан ошол маалыматтар баары кирбей калды.